Аллахтың тағдырына разы болу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтың разычылыгы бардык нерседен улуу. Ошондой эле Аллахтың тағдырына разы болу бардык ибадаттан жогору турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир топ сахабалардан сурады: "Силер кимсиңер?" деп. Алар айтышты: "Биз мусулмандарбыз" деп. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ыйманыңардын белгиси эмнеде?" Алар жооп беришти: "Башыбызга түшкөн бале кырсыктарга сабыр кылабыз, эркин жүргөндүгүбүзгө шүгүр кылабыз, Аллахтын берген тагдырына разы болобуз." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен ант ичип айтам, силер чыныгы момун экенсиңер." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Аллах Таала бир пендесин жакшы көрсө, ар кандай кайгылуу иштер менен сынап көрөт. Эгер ал пенде сабыр кылса, Аллах Таала аны пенделикке тандап алат. Эгер Аллахтын тагдырына разы болсо, Аллах Таала аны эң таза, тунук пенделерине кошот. Бир ирет Муса алейхиссалам Аллах Тааладан сурады: "О Раббим, кандай иш жасасам ыраазычылыгыңды табам?" деп. Аллах Таала айтты: "Сенин башыңа жазган тагдырга ыраазы болсоң, менин ыраазычылыгымды табасың" деди. Суфьян ас-Саури Рабиянын алдында мындай деди: "О Аллахым, бизден ыраазы боло көр." Рабия айтты: "Аллахтан уялбайсыңбы? Аллахтын тагдырына разы болбой туруп, Аллахтын ыраазычылыгын сурайсың." Суфьян айтты: "Аллахтын разы экенин кантип билсе болот?" Рабия айтты: "Башыңа бир кубанычтуу иш келгенде кубанган сыяктуу эле, башыңа бир кайгылуу иш түшсө да кубанган. Аллахым жибериптир" деп. Ошондо Аллах сенден разы болот. Бир ирет Иса алейхиссалам көчөдө бир кишинин алдынан өтүп калды. Ал киши жолдун четинде, эки көзү сокур, денеси алапес, буту кыймылдабай олтурат болчу. Ал киши мындай деп олтурат эле: "О Аллахым, сага пенделериңе берген көптөгөн балелерден мени сактап калдың." Иса алейхиссалам ага кайрылып мындай деди: "О инсан, балелердин бардыгын сенде көрүп турам. Эки көзүң көрбөсө, денең алапес болуп бузулган болсо, эки бутуң иштебесе, дагы эле кандай балелерден сакталып калдың?" Ал киши мындай деп жооп берди: "О Аллахтын элчиси, көптөгөн адамдар байып жыргап жашап жүрүшөт, бирок жүрөктөрүндө ыймандары жок. Менде болсо, Аллахыма көптөн көп шүгүрлөр болсун. Башка нерселерим болбосо деле, жүрөгүмдө ыйманым бар." Жабраил алейхиссалам бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип айтты: "Аллах Таала сизге салам жиберди жана айтты: Абу Бакырдын абалын сурап койсун" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр радиаллаху анхуга келип абалын сурап: "Сага эмне болду?" деди. Абу Бакыр айтты: "7 күндөн бери тишим ооруйт." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мага бир ооз айтып койсоң болбойт беле?" Абу Бакыр айтты: "Мен Аллахтын берген оорусуна сабыр кылбай, Аллахыма даттанайынбы?" деди. Асмай айтат: "Мен бир айылга барып, көзүм бир сулуу аялга түштү. Бирок күйөөсү капкара көрксүз киши экен. Ал аялга барып акырын айттым: 'Сен ушундай сулуу аял болуп туруп, ошондой кара көрксүз киши менен жашоого ыраазысыңбы?' Аял айтты: 'Сен өтө туура эмес ката сөз сүйлөдүң. Мүмкүн бул киши Аллах Тааланын жакын пендеси. Ошондуктан мендей сулуу аялды ага кылган иштери үчүн белек кылып бергендир. Же болбосо, мүмкүн мен Аллах Таалага бир күнөө жасагандырмын. Менин күнөөмдүн кафаратына күнөөмдү жоюу үчүн ага аял кылып бергендир. Ал эми мен эмнеге Аллах разы болгон ишке разы болбойт экенмин?" деди. Мурда бир пайгамбар өз жашоосундагы кедейликтен, ачкачылыктан, бит баскандыгынан 10 жыл даттанган экен. Көп даттана бергенден соң Аллах Таала вахий кылып айткан экен: "О пендем, сен канчага чейин даттанасың? Мен сенин жашооңду дүйнөнү жаратуудан мурда ушундай кылып өкүм чыгарып, тагдырлап койгонмун. Ал эми азыр мен бир сен үчүн бардык дүйнөнүн тагдырын өзгөртүүмдү каалайсыңбы? Сенин тагдырыңды өзгөртүшүм үчүн канча деген тагдырларды өзгөртүшүм керек? Сенин каалооңду мен өзүмдүн каалоомдон жогору коеюнбу? Жок, андай болбойт. Эгер жүрөгүңдө дагы ушундай ой пайда боло турган болсо, наамыңды пайгамбарлардын наамынан өчүрөмүн" деди. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинин 2 томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналына катталыңыздар.